Маанилүү адамдар менин оюмда, сүйүктүүлөр жүрөгүмдө, кымбат кишилер көөдөнүмдө. Мына ошондуктан улуу инсандарды ар дайым жүрөгүбүзгө катып жүрүшүбүз керек. Кыргыз Өзбек университети медициналык колледж, гуманитардык сабактар бирикмеси, кыргыз тили жана адабияты окутуучусу Муратов Толкунбек Рахманбердиевич. Бүгүнкү темабыз Алыкул Осмоновдун өмүрү жана чыгармачылыгы. Бар бололу түгөнбөйлү курдаштар, узак болсун бул сапар, кылым бүтүп дүйнөдөн жок болсок да, кайра кайтып жолугушчу жолдор бар. Менин күнүм өлбөсүнө түңүлбөйт, толкун урса тайызына сүрүлбөйт, тирүүлүктө жоктугуна жол бербей, жер түбүндө чирисе да бир гүлдөйт. Сабактын мазмуну: Алыкул Осмоновдун өмүрү чыгармачылыгы, кыргыз поэзиясындагы орду, акындын турмуш жолу. Сабакка койгон максатыбыз: Алыкул Осмоновдун басып өткөн кыскача турмушун чагылдыруу, кыргыз поэзиясындагы орду тууралуу маалымат берүү, ыймандуулукка, адептүүлүккө, мекенин коргоого тарбиялоо. Биз бүгүн силер менен кыргыз поэзиясынын таң чолпону, белгилүү акыныбыз Алыкул Осмоновго арналган сабагыбызды баштайлы. Сабагыбызды баштаардан алдын студенттерге берилүүчү суроолор. Алыкул Осмонов ким? Ал качан, кайда төрөлгөн? Акындын турмушу кандай болгон? Акындын сүйгөнү ким болгон? Акындын тарбиячысынын аты ким? Ал жөнүндө эмне айта аласыңар? Жана ошондой эле акын эмне үчүн аз эле жашаган? Мына ушул суроолорду биз өтүлүп жаткан темабыздын арасынан жоопторун күтүүгө болот. Балдар, анда менин биринчи суроом: поэзия деген эмне? Поэзия грекче жаратам, чыгарма жазам дегенди түшүндүрөт. Поэзия жазган автор анда акын болот турбайбы? Алыкул Осмонов кыргыз элинин акын экен. Алыкул Осмонов ким болгон? Ал качан, кайда төрөлгөн? Кыргыз элинин таланттуу акыны Алыкул Осмонов Чүй өрөөнүн кулунду. Башкача айтканда 1915 Панфилов районунун Кайыңды кыштагынан анча алыс эмес, Капталарык айылында туулган. Ата-энесинен эрте ажыраган Алыкул 5 жашында эле балдар үйүнө тапшырылат. Акындын тарбиячысы жана ага арналган ырынан айта кетели. Акындын тарбиячысы Груния Савельевна болгон. Ал тарбиячысы Груния Савельевна жөнүндө ыр жазган. Бул ырда өзүнүн трагедиялуу балалыгы жазылган. Далай таттуу даам жедим колуңдан, кем көрбөдүң өз бир тууган бооруңдан, начар экен бат оңолсун бала деп, шашып турдуң чала уйкулуу ордуңдан. Алыс кеттим, бармын, өлүү эмесмин, мен барбасмын, сен да мага келбессиң. Жан боорумдай көңүлүмдө көз жашың, ата-энемден көз жаш көргөн эмесмин. Мына көрдүңөрбү, тарбиячысына жакшы сөздөрүн 4 сап ыр менен жеткиликтүү кылып айтып койгон. Акындын турмушу кандай болгон? Бир караганда Алыкулдун турмушу кайгылуу. Ал ата-энес мээримин көргөн жок. Үй бүлөдөн да жолу болгон жок. Оорулуу болду.
болгону 35 жыл гана жашады. Алыкулдун болгону 35 жашка чыкканын билдик. Анда анын өмүрүнүн кыскалыгына кайсыры күбө? Зирек акын өз өмүрүнүн кыскалыгын, чыгармаларынын өлбөстүгүн өзү алдын ала сезген сыяктуу. Ырларынын ичинен 30 жаш ыры мисал боло алат. Ырас өмүр кандай кыска, кандай аз. Тагдыр ошол өлчөмүнөн көп кылбас. Бирок чиркин аздыгына мейлели, анын октой тездигини кататпаш. Кечээ гана тиге кырда жок эле, кайдан чыкты бозат минген 30 жаш. Ал зымырайт үстү-үстүнө камчылап, жетер жери түшөр үйү барчылап. Эгер анын жетер жери бар болсо, неге суудай тынбай агат адамзат? Ошондуктан тынымы жок өмүрүм, уч кыйры жок алыс жолго шаштырат. Акындын чыгармачылыгы качан башталган? Алыкул көп ыр жазып эмгектенген. Анын чыгармачылыгы 14 жашында эле башталган. Себеби Токмоктогу балдар үйүнүн Дубал газетине жазган биринчи ыры. Алыкулдун биринчи махабаты, чоң сүйүүсү ким болгон? Кайдан таанышышкан? Алыкул педтехникумда окучу. Ал өзү окуган жерден өтө сулуу, узун чачтуу Айдай деген кызга жолугат. Фамилиясы Жигиталиева. Ошентип акын биринчи чоң сүйүүсүнө жолугат экен. Айдайга арнап Алыкул ыр жазганбы? Ооба, андай сүйүү жашоосунда биринчи кезиккендиктен ыр жаратпай коймок беле. Сүйүү эмне? Сүттөй таза колукту. Ансыз анан алтын өмүр толукпу? Ошондуктан эң биринчи жаш сүйүү Бермет, Жакут, Каухар кийип жолукту. Экөө үйлөндүбү? Жок. Бул чоң сүйүү көпкө созулган жок. Себеби Айдайды капысынан Абдыш деген жигит ала качып кетет. Айдай бир уул төрөп, бир айдан кийин каза болот. Бул 1939 жыл эле. Андан кийин эмне болот? Маалыматка таянсак, акын экинчи жолу турмуш уусун ичет дейт. Муну кандай түшүнөсүңөр? Кийин Алыкул Зейнеп деген кыз менен таанышат. 1941 жылы экөө үйлөнөт. Кыздуу болушат. Алыкул абдан кубанат. Бирок тилекке каршы 15 күн гана жашап, наристе чарчап калат. Кызынын өлүмү турмуштун уусун ичет. Кызынын аты ким? Ага арналган ыры барбы? Күндөр болду, ырас аздым, жүдөдүм. Эртесинде кайра унутуп күлгөнүм, бирок чиркин бөбөк деми күч экен, эч мынчалык ууланбаган жүрөгүм. Кызынын аты Жыпар эле. Андан кийин эмне болот? Алыкул менен Зейнеп ажырашат. Алыкул Осмонов качан, кандайча каза болгон? Алыкул 1950 жылы кургак учук оорусунан каза болгон. Анда балдар, биздин акындарыбыз айткандай, эл арасында төмөндөгүдөй сөз бар. Көлдү жазса, Алыкулдай жазса, тоону жазса, мидиндей жазса деп анда акындын лирикаларына көңүл бурсак. Ысык көл, сүйүү, ата журт, ак кайың, 30 жаш, адамзат, комуз, музыка жана толгон токой лирикаларын айтып өтсөк болот. Анда балдар,
Алыкулдун поэзиясы ак чокудай бийиктеп, кылымдарды карытып, окурмандарды, окуучуларды, студенттерди суктанта берсин. Биздин бүгүнкү өтүлгөн темабыз мына ушул балдар. Анда үйгө тапшырма менин сүйүктүү акыным деген темада кичинекей эссе жазып келүү. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.